Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин карай турган, ортого сала турган маселебиз бул манас таануудагы терминология маселеси. Ар бир илим багытынын жана тармагынын терминологияга болгон өзгөчө мамилеси болуп келген жана боло берет. Анан ар бир илимдин өзүнүн терминологиясы дагы башка илимдерден айырмалай турган, башка илимий багыт жана тармактардан айырмалай турган бир өзгөчөлүктөрү бар. Манас таанууга келгенде, бүгүнкү күнгө чейин мындай бир талаш тартышты жарата турган, айрым бир учурларда түшүнбөөчүлүктү жарата турган эки чоң термин кездешет. Биринчиси эпос же жомок, экинчиси жомокчу жана манасчы терминдери. Эгерде Совет мезгилине чейинки учурда, заманда дейли, Кыргыз элинде, Кыргыз элинин катмарында, калың катмарында манасты жомок деп атап келген болсо, Совет бийлигинин келиши менен, советтик илимдин келиши менен манасты элдик поэма, баатырдык поэма жана эпос деген терминдер менен, ушул терминдерди ыйгарып жана ушул эпос деген термин менен атай башташты. Эгерде Совет мезгилине чейинки учурда, заманда кыргыздар манасчыны жомокчу деп келген болсо, 30-жылдардан тартып 20-кылымдын биз манасты айткан адамды жаратып, элге жайылтып айтып келген адамды манасчы деп калдык. Мына ушул маселелерге токтолсок. Баарыбызга белгилүү, эпос деген сөз бул дүйнөлүк термин. Бул байыркы грек сөзү, баян, сөз, же болбосо аңгеме, баяндоо деген маанини берет. Бул алгач ирет термин катары 18-19 кылымдарда Батыш Европада колдонуп, жалпы илимге кирип колдонууга мүмкүнчүлүк алган да. Ал эми кыргызга, кыргыз элине, кыргыз илимине бул термин кийинчерээк эле 30-жылдары келип отурат, 20-кылымдын 30-жылдары. Ошол себептүү бүгүнкү биз билген манас эпосы дагы эпос деп аталып калган. Кызык, Совет мезгилине чейин кыргыздар манасты жомок деп атап келишкен экен. Эмне үчүн? Эмне үчүн биз жомок деген сөздү бүгүнкү түшүнүгүбүздө жөө жомок маанисинде, орусча айтканда сказка маанисинде кабылдап калганбыз. Бир катар түрк, моңгол тилдүү элдердин
тилине кайрылганыбызда жомок деген сөз дээрлик бардыгында кездешет. Казак тилинде жумбак, моңгол бурят тилинде домок, хакас тилинде нымах, өзбек элинде йомах, йомгак, татар, башкырт тилдеринде. Демек, бул сөздүн өзү байыркы экендигин билдирип жатат. Бул сөз өзү түрк-моңгол тилдүү элдер азыркы биз билип отурган, көрүп отурган тилдерге ажырай элек мезгилге чейин жаралган жана колдонулуп келген сөз экендигин, байыркы сөз экендигин, эски сөз экендигин айгинелеп отурат. Мунун мааниси эмне? Ар бир бүгүнкү биздин тектеш тилдерде ар кандай мааниде. Казак тилинде бул табышмакты билдирет. Көптөгөн элдерде жомокту билдирет. Жөө жомокту. Кара сөз менен айтылган сыйкырдуу, хайванаттар, жаныбарлар тууралуу, же кереметтүү жөө жомоктор. Моңгол тилинде домох, же болбосо бизче жомок деген сөз баян, бакшынын башка дүйнөдө болгон саякатынын баяндамасы. Бул эмдөө, дөмдөө, дем салуу, эм салуу деген, уламыш деген мааниде колдонулат. Кыргызда бүгүнкү күндө дагы жомок деген да сөз бар, домок деген да сөз бар. Эки сөз эки башка мааниде. Бирок жанагы моңгол тилиндеки домок деген сөздүн түпкү мааниси кыргыз элиндеки, кыргыз тилиндеки жомок деген мааниге жакыныраак турат. Мына бул ушул жомок деген сөз менен эмне үчүн манасты атап калды дегендин мааниси ушунда жатат. Манас айтуу менен манасчылар элге дем салган, угуучуларга. Ошол эле манасчылар манас айтуу менен манас дүйнөсүнө саякат жасаган. Манаста уламыш да бар, миф да бар. Манасты манасчылар баяндап жатат. Демек, бул жагынан алганда жомок деген сөздүн манаска карата айтылгандыгы бардык жагынан төп келет дагы, туура келет экен. Ал эми эмне үчүн биз бүгүнкү жөө жомогубузду жомок деп, ал эми манасты эпос деп атап калдык? Хакас элинде азыр дагы алпын нымак дейт эпостарын. Ал эми ошол алпын нымакын айткан, эпосын айткан айтуучуларын алпын нымакчы дейт. Алып нымакчы. Албетте, эпос деген сөз дүйнөлүк термин. Дүйнө элдерине жайылтуу жана таанытуу максатында эпос деген сөздү колдонуу туура жана оң. Бирок манас өзүнүн жомок катары, жөө жомок эмес, жомок катары сакталып калышына, анын
ошол Манаска гана таандык экендиги тууралуу түпкү дарегин, ордун жоготуп койгону менен биз бүгүн мындай кайдыгер мамиле кылып жатабыз. Жомок деп кыргыздар Манасты гана айткан экен. Муну биз дээрлик баардык материалдарда, эскерүүлөрдө кездештирсек болот. Эпос деген сөз 35-жылы расмий кыргыз илиминде термин катары колдонула баштаган. Ал эми ушундан улам Манасчы деген термин кайдан келип чыккан? Ал кантип келип калды? Себеби Манасты айткан адамдарды, айтуучуну кыргыздар жомокчу деп келген. Манастын өзүн жомок десе, анын айтуучуларын жомокчу деп келген. Бул дагы өтө өзгөчө мааниге ээ. Муну изилдөө али алдыда 30-жылы Сагынбай Орозбаковдун бу дүйнө менен кош айтышы менен Кусейин Карасаев Кызыл Кыргызстан гезитине атайын Манасчы деген макала жарыялайт. 27 майда. Мына ошол макаланын, ошол материалдын гезитке чыгышы менен алгачкы ирет Манасчы деген сөз термин катары колдонулуп, ал эми мурда кийин кыргыз элинде, кыргыз тилинде жашап келе жаткан жомокчу деген сөздү сүрүп, четке кагып, четке чыгарып, Манасчы деген сөз орнуп, бүгүнкү күнгө чейин биздин тилибизде жашап келе жатат. Мына ушундай жолдор менен көрсө тигил же бул элдин тилине кечээки сөзүбүз эски сөз болуп, бүгүнкү келген сөзүбүз өзүбүздүн сөзүбүз, тилибиздин бир учкуну катары, бөлүгү катары эсептелинип кала берет экен. Бул эми мыйзам ченемдүүлүк көрүнүш деп түшүнүүгө бардык шарттар бар. Муну ошондой деп эле түшүнүш керек. Бирок илим өзү мына ушундай өзгөрүүлөргө, ушундай процесстерге өзгөчө маани бөлүш керек. Жомок бүгүнкү күндө кыргыз тилиндеки жөө жомок маанисин алып, ал эми жөө жомок мааниси таптакыр жок болуп, кыргыз тилинде көп колдонулбай калды. Демек, ар бир элдин өзүнүн тилинде атам замандан бери келе жаткан терминдери тилдин сакталышына дагы, улуттун сакталышына дагы чоң себепкер болмокчу. Ушул эле жомок жана жомокчу деген кыргыз тилине таандык эки терминдин негизинде ушуну түшүнүүгө дагы, туура баа берүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп турат.